Bir erkek менен аялдын арасындагы сап жок дегенде бир сап болуш керек. Бир саптан арка болгон жакшыраак. Жакын туруп калса, жакын турганда кандай? Сажда кылганда аялдын башы эркектин бутуга туш келип калса, экөө мухазат дейт, намаз бузулат. Сен сажда кылып атасың, намаз окуп атасың, аркаңда аялың, кызың, апаң, эжең бирөө турат. Анын башы сенин путуңдун несинде барабарында турат. Экөө бирдей болуп калды, мухазат болуп калды. Анда намаз бузулуп калат. Намаз бузулуп калат. Себеби аялдар артта туруш керек. Ахирухунна мин хайсу ахарахунналлах. Алар шундай туруш керек. Сажда кылганда алар менен сенин ортоңдо эч бир байланыш болбосун. Байланыш болбосун, ортодо боштук болсун. Сага бирдей болуп калбаш керек. Себеби алардын сафы биздин саптан артта туруш керек. Бул сүрөттү дагы билип алыш керек. Үйдө окуганыңарда, үй бүлөңөр менен мечитте аялдар кеп калса, жамаатка башка учурларда, кээ бир учурларда намаз бузулуп калат. Бунун шарттарын да билип алгыла. Эгерде ошол эркек менен аял намазынын бир мүчөсү, башы мисалы бутка туура келип калса, намаз бузулуп калат. Бирок бетте мухазат болуш үчүн шарттары бар. Аял кайсы учурларда аялдын намазы биз бузбайт? Биринчиси, аял киши балига болуш керек. Балагат жеткен аял болуш керек. Балагат жеткен кыз, апаң, эжең, карындашың, анда намаз бузулат. Эгер кичинекей кыз намаз окуп аткан болсо, балагат жетпеген болсо, анда намаз бузулбайт. Түшүнүңөрбү? Кичинекей кыз окуп атат артыңда, анын башы сенин путуңа келип калды, анда намаз бузулбайт. Экинчи шарты, эркек дагы, аял дагы намаздын ичинде болуш керек. Экөө тең бир намаз окуп атат. Пейшин намазын эркек да окуп атат үйдө, аял да окуп атат. Экөө чогуу окуп атат. Эгерде бирөөсү намазда болуп, экинчиси намазда болбосо, намаз бузулбайт. Сен намаз окуп атасың, аялың жаныңа келип турду, намаз бузулбайт анда. Түшүнүңөрбү? Сен ал намаз окуган жок. Ал да намаз окуп атат, сен да намаз окуп атасың, бир намаз окуп атасың. Анда баягыда учур болуп калса, анда намаз бузулат. Үчүнчү шарты, экөөнүн ортосунда парда же боштук болсо, намаз бузулбайт. Экөөнүн ортосунда парда болсо, эгер жакын туруп калса деле намаз бузулбайт. Экинчи сүрөттө экөөнүн ортосунда боштук бар. Баягы айттык го, сажда кылганда башы менен бутунун ортосунда дагы бир жай бар. Бир карыч, эки карыч, бир адам ататырган не бар? Жай бар. Ал учурда дагы намаз бузулбайт. Бул үчүнчү шарты. Төртүнчү шарты, аял ушундай болуш керек. Ал аялга намаз окуса, намаз окуш дүрүс болгон абалда болуш керек. Мисалы, жинде эмес, хайыз нифаста эмес. Эгер жинде аял келип туруп калса, хайыз нифастагы аял келип туруп калса, ал сүрөттө дагы намаз бузулбайт. Жана мухазат, ошол экөө бирдей болуп калышлыгы рүкүн мыгдары чалык болуш керек. Эгер рүкүндөн аз болсо, намаз бузулбайт. Бул деген сөз, экөө жакын туруп калды намазда. Бир рүкүн дегени жок дегени 3 тасбih мыгдары. Субханаллах, субханаллах, субханаллах. Мен Аллаху акбар деп рүкү кылабыз да, шу рүкүн бир. Ошо бир рүкүн мыгдары туруп калса, ошондо намаз бузулат. Жакын туруп калган сезип калды да аял, туруп арка чегинип кетти. Келди арка чегинип кетти. Намаз бузулбайт. 3 тасбih мыгдары чалык аял киши эркек менен жакын туруп калган болсо, анда баягы учурларда намаз бузулат. Жана дагы бир шарты, окулуп аткан намаз рүкү сажда менен ада кылына турган намаз болуш керек. Рүкү саждасы бар намаз болуш керек. Ошон үчүн жаназа намазында экөө шерик болуп калса, намаз бузулбайт.